Dördüncü mikrofon. Талант Турдунович, регламент негізінде өткізесіз, мен аны тура көрем. Азыр Жанар Акаев қиытып айтып кетті да, мен адресіме. Мен бір президенттің дағы баласы болған емесмін. Президент маға айтқан сындарды мен үшін ал дары деп қоям. Аны қорқып айтам, уялбайм андан. Ал киши өзүнүн ыктыярымен кеткен, биз ага баа бердик. Бирок баласы атасын саткан, бул чоң күнөө. Эч качан унутпагын. Сен ким элең, анан ким болдуң сен. Ошон үчүн мен сага тийишпей сүйлөдүм эле, сен мындай мага кыйтып сүйлөбөй жүргүн мага. Уктуңбу, иним? Күн тәртібіне өтпелі. Birinci mikrofon. Рахмат. Эми катуу тийип чычалап атканы жакшы. Демек мен максатыма жетип атам, анткени ушул жердеги депутаттарды бир аз ойготуп, намысын келтирип коеюн деген ой эле. Түшүнүп чычалап атышканы мындай жакшы. Бактар Эргешевич. Дагы бир жолу айтып коеюн, сизге дары болсун. Бирок дары болбоптур. Мен сиздин атыңызды атабай, сизге комментарий бербегенден кийин сиз ушинтип чыгып алганыңыз туура эмес. Экинчиден, мен ошол убакта Атамбаев менен иштегениме азыр дагы сыймыктанам. Анткени биз болгондо айтып турганбыз. Ошондо силер бул жерде канча мыйзамсыз нерселер болгон унчукпай отуруп. Мен сиздин ордуңузда болгондо вообще чыгып сүйлөбөй элем микрофонго. Маралдыктагы укугум жок болчу. Улам келген президенттердин этегине намаз окуп, өзүңүз айтып атасыз. Атаңыздын татыктуу уулу болгон жокпуз керек болсо сиз. Ошол жерде. Сиздин атаңыз ушул жерде депутат болгон. Чыгып алып кайра ата бала деп башка нерсеге асылып отурасыз, уялбай. Hurmatlı депутаттар, bir-biringizlerden avroyuңарга шек келтирбесеңер. Rahmat. Dördüncü mikrofon. Иним Жанар, сен айтып атасың, намаз окуп атасың. Сен эмне ушу президенттер мен намаз окуганын көрдүң беле? Биз намаз окусак өзүбүз үчүн окуйбуз. Кудайым деп, биздин мамлекетибиз ынтымакта болсун, элибиз аманчылыкта болсун деп биз өзүбүзгө намаз окуйбуз. Сен эмне же көрдүң мен бул жерде? Кайсы болгон 16 жылым эмне болдуң эле сен бул жерде? Балашка деп сен эмес белең. Сени бул жерде өстүргөн ушу киши. Сени көтөргөн ушу киши. Сен анан кийин бел коюп, дагын коюп кетип калбадыңбы сен? Менби бул жерде? Мен аларга бир да президентке мен милдет койгон эмесмин. Бир дагы мен аларды мындай аткарам же буну жасайм деп айткан эмесмин. Ошон үчүн сен билип алгын ким экенин. Сен мына ушу Атамбаевда сен жүргөнсүң ушу жерде намаз окуп. Сен ушу аткарган иштерин айткан жасаган жумуштарды сен аткаргансың сен. Ошон үчүн мага сен мына болбагын. Акыл үйрөтпөгүн мага. Же далил менен айткын сен. Намаз окуган деп коет дагы. Rahmat. Hurmatlı депутаттар, күн тәртибин кароого өтөлү.